Саламатсыздарбы? Бул сабактан сиздер интерактивдүү китеп даярдоонун дагы бир жолу менен таанышасыздар. Бул сайт bookreader.com деп аталат. Бул сайттан сиздер электрондук китеп даярдайсыздар. Бул китептин башка электрондук китептерден айырмасы бул сайтта жасалган китептердин документ, видео, ошондой эле тексттерди, аудиолорду, сүрөттөрдү коюп даярдоого болот. Сайт менен иштөө үчүн биз Google Chrome'га киребиз. Дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, бул bookreader.com Яндекс браузеринде иштебейт. Адрестик жолчого bookreader.com деп жазабыз. Бизге сайттан башка бет ачылат. Биз алгач китеп жасоо үчүн, китеп даярдоо үчүн сайтка катталышыбыз керек. Ал үчүн бул жердеги sign in деген sign inди басабыз. Эң оңой катталуу жолу эң оңой бул жерден студент же болбосо мугалим дегенди тандайбыз. Биз мугалим болуп катталабыз. Ошондой эле бул жерден Google аккаунт аркылуу катталабыз. Эгерде сизде бир эле аккаунт болсо, дароо эле ошол аккаунтту тандайсыз. Эгерде бир нече аккаунтуңуз болсо, ошол аккаунтуңузду, катталуучу аккаунтту тандап коесуз бул жактан. Бул жерден мен мугалиммин дегенди тандап коебуз. Ошондой эле бул жактан варианттарын тандайбыз. Биз автордук китеп даярдайбыз. Бул жактан мисалы үчүн 5 старт и менин китепканам дегенди ачабыз. Биз катталууну аяктадык. Катталуу жолу эң оңой. Эми китеп түзүү үчүн биз бул жакта new book дегенди тандайбыз. Биз катталгандан кийин бул жакка биздин катталган аккаунтубуздун аты чыгып калат. Китеп даярдайбыз. New book'ту тандайбыз. Бул жерде бир нече макеттер турат. Сизге жаккан макетти тандайсыз. Биз биринчи макет аркылуу иштеп көрөбүз. Калган макеттер менен сиз өзүңүз практикалык түрүндө иштеп көрөсүз. Бизге башкы бетти, тышы, мукабасы башкача айтканда, биз ушул мукабасын кооздошубуз керек. Ал үчүн бул жактагы плюс белгисин басасыз. Эрети менен айтып кетейин. Кааласаңыз бул жерден импортту басып, Google'дан сүрөт, Google картадан файл, өзүңүздүн компьютердеги файл, Google Drive'дан же болбосо жөн гана ссылка алып койсоңуз болот. Ошондой эле камера аркылуу сиздин өзүңүздүн ошол убакытта дароо эле камерага сүрөткө алып койсоңуз болот. Бул жакта ручка, кисти, фломастер, ошондой эле эң кызыктуу бул автодрайв. Бул жерде сиздер автодрайв менен иштешти билесиздер. Азырда кайра токтолуп кетебиз. Андан кийин бул жактан done дегенди белгилейбиз. Кийирүү дегенди. Андан кийин текст жазуу үчүн биз Т деген белгиси бар текст дегенди тандайбыз. Бул жакка текст терип, шрифттерди өзгөртүп, андан кийин кийирүү дегенди басабыз. Акыркы меню бул жерде рекорд аудио жазуу аркылуу да текст алсак болот. Биз алгач китептин аталышын, авторун жана ошондой эле башка мукабасын оформление кылып баштайлы. Текстти тандайбыз. Бул жактан автомобилдер жөнүндө китеп даярдайбыз. Автомобиль деп жазайын. Кийирүүдөн кааласак текстти каалаган жака жылдырып койсок болот. Ошондой эле фон коюу үчүн бул жерде текст деген жазуудан кийин мыштын оң жагын басып, бул жактан формат дегенди тандайбыз. Формат дегенди тандаганыбызда шрифттин чоңдугу, кичинелигин бул жактан чоңойтуп, кичирейтип алсак болот. Жирный берип коеюн. Done. Формат. Чоңойтуп кичирейтип, бул жактан color
түстү өзгөртүп койсок болот. Каалагандай. Ошондой эле плюс белгиси аркылуу башка түстөрдү алсак дагы болот. Ошондой эле бул жерде текст боюнча кетип атат. Андан кийинки дагы бир экинчи терезе бар, меню. Бул жактан биз арткы фонду тандап алсак болот. Кааласак бул жерден түс тандап алсак болот. Кааласак төмөн жактагы комикс жана башка ушул берилген варианттардан тандап алсак болот. Биз текстурадан тандап көрөбүз. Текстура бизге бул жерден жакпады. Биз бул жерден могу текстураны тандап көрөбүз. Автомобиль дегенде ортого жылдырайлы. Бизде түсүн бир аз өзгөртүш керек. Форматка кирем. Бизге сыя эмес, бул жерде кайра бизге кара түс болгудай. Кара түстү тандап койдук. Эми биз башкы бетин кооздоп бүттүк. Экинчи бетти ачуу үчүн оң тараптагы стрелканы басабыз. Бизге мына экинчи жана үчүнчү бет ачылды. Экинчи бетке биз сүрөт коюшубуз керек. Ал үчүн плюсту басабыз. Бул жерден импорт. Биринчи Google'дан алып көрөлү. Бул жакка автомобиль деп жазабыз. Бизге сүрөттөрдү берет. Биз өзүбүзгө жаккан сүрөттү тандап коебуз. Ошол сүрөттү эки жолу басып койсоңуз болот. Же болбосо сүрөттү тандап выбрать этип койсоңуз болот. Биз жаккан сүрөттү алабыз. Бул жерден select дегенди басып коебуз. Машинанын сүрөтү келди. Биз бул жактан редакциялайбыз. Каалагандай өлчөмгө келтирип жайгаштырабыз. Төмөн жакка эми ушул машина жөнүндө текст жазып койсок болот. Бул автомобиль жана башка ушул автомобиль жөнүндө маалымат жазып, он дегенди басып коебуз. Жазууну ошол каалаган жерге коюп коебуз. Кийинкисин импорттон баштай беребиз кайра эле. Бул жерден файлдан алып келсек болот. Файл басып компьютерибиздеги бар сүрөттү койсок дагы болот. Компьютерде даярдалган. Бул жакта жүктөп атат азыр. Адаттагыдай эле редакциялап китептин каалаган жерине коебуз. Кийинки кадам бул жерге биз файл кошобуз, плюсту басабыз, импорт. Бул жерден файл. Эми файл Word'да даярдалган документ коюп көрөлү. Биз бул жерден бир документ алабыз. Эми сиздер ошол информатика боюнча автомобиль боюнча документтерди аласыздар. Темаңыздарга жараша форматтайбыз, редакциялайбыз жана ошондой эле жайгаштырып бүттүк. Кийинки бетке өтүү үчүн бул жактан плюсту басабыз. 4-5 бет ачылды. Сиз канча бет китеп түзө турган болсоңуз, ошол плюсту басып аткарсаңыз боло берет. Плюс бул жерден биз эми ручка менен иштеп көрөбүз. Ручка бул жерден автодрайв, мисалы үчүн биз бул жерде машинанын сүрөтүн тарта турган болсок, мындай эле өтө жакты карасаңыздар, ушул бир нече
сүрөттүн түрлөрү чыкты. Биз ушул сүрөтүбүз эмнеге окшош экенин машиналардын сүрөтү чыкты. Биз ушул жерден тандап алабыз. Бул жактан биз ушул машинанын түсүн тандап алсак болот. Редакциялап каалаган жерге коебуз, каалагандай форматка келтирип. Биз машинабызды тартып бүттүк. Кийинки кадамыбыз биздин жүктөп алсын. Онлайн болгондуктан бул интернет жакшы болуш керек. Биз калемдердин дагы кийинки түрү менен иштеп көрөбүз. Сактап алдык. Пен бул жерден кисти тандап алсак болот. Же болбосо мына жердеги үчүнчүдөгү фломастерди тандап алсак болот. Бул жерден фломастердин жоонугун тандап аласыз. Жана ошондой эле түз. Бул жактан мисалы үчүн мен могу түстү тандап алайын. Жана бул жака мисалы гүл тартып коеюн. Эгерде сиздин тарткан сүрөтүңүз жакпай калса, бул ластик менен өчүрүп тазалап койсоңуз болот. Жана ошондой эле бул жерден стикерлерди кошсоңуз болот. Бул жакта ошол стикерлердин түрлөрү, мисалы үчүн бул жерден кубана аткан кишинин стикерин коюп коебуз. Ошентип стикерлерди койсок болот. Жана ошондой эле дон бул жерден сактап койдук. Сактап атат. Плюс бет ачабыз. Дагы ушул карандаштын дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп кетейин. Мисалы биз бул жерден үчүнчүдөн тандадык. Бул жерден заливка тандап койсок болот. Заливкага түз тандайбыз азыр. Ал үчүн бул жактагы кара чекит и бул жактан ушул бизге керектүү болгон түстү тандайбыз. Заливка куйдук. Ошонун үстүнө каалагандай тексттерди форматтап даярдап жазсак боло берет. Донду басабыз. Жүктөлүп атат бул жакта. Жүктөлгүчөктү бир аз күтүп турабыз. Жүктөлдү. Бул жактан биз текст же болбосо сүрөт коюп койсок болот. Мисалы үчүн кайра эле автомобиль деп жазайын бул жерге. Автомобиль. Биз бул жерден могу автомобилди коюп коебуз. Сүрөттү тандап select басасыз. Ошол келген сүрөттү бир бассаңыз мондай рамка чыгат. Кичирейтип, чоңойтуп коюп койсок болот. Бул текст жазып коебуз. Каалагандай сиздин фантазияңызга жараша ар кандай китептерди даярдап койсоңуз боло берет. Биз эми кийинки 7-чи бетине видео коюшубуз керек. Импортту басабыз. Бул жерден биз images койдук. Сүрөт Google Map'тан алсаңыз болот. Файл койдук. Google Drive сиздин дискиңиздеги бар документтерди алып келсеңиз болот. Ошондой эле биз видео коюшубуз мүмкүн. Ал үчүн жаңы вкладка ачылам. Өйдөдөн плюсту басып, бул жерден автомобиль деп жазам биздин темага жараша. Google бизге бардык варианттарды сунуштайт. Биз бул жерден видеону тандайбыз. Ошондой эле автомобиль жөнүндө бул жерден кыска эле бир видеону алып турайлы. Видеонун ссылкасын көчүрүп алам. Жана ошондой эле бул жерге ошол ссылканы коебуз. И бул жерден Confium дегенди тандайбыз. И added to book китепке кой дейт. Биздин могу ссылка коюлду. Каалагандай өлчөмгө келтирип алабыз. Редакциялайбыз муну дагы. Сүрөтүбүз бир аз чоңураак болуп калыптыр, кичирейтели. Сүрөт видеону дагы чоңойтуп, төмөн жагына ошол видео жөнүндө
айтып койсок, жазуу жазсак болот, же болбосо сүрөт тартып койсок дагы болот. Жанагындай эле автодрайвды жардамга чакырып бул жерден сүрөт тарттык. Жабабыз жана Done'ду басабыз. Сактап атат. Сакталып бүттү. Биз ушинтип өзгө жак канча бет керек болсо ошончо бет китепти даярдайбыз. Биздин китебибиздин ичинде сүрөт бар, документ бар, тексттер бар, ошондой эле өзүбүз тарткан сүрөттөр бар. И видео дагы кошулган. Эми биз китебибизди сакташыбыз керек. Ал үчүн бул жактан My Books дегенди тандайбыз. Китебибиз даяр болду. Бул жерден биз көрсөк болот китебибизди. И даярдалган китебибизди биз бул жерден соц сайттарга жөнөтүш үчүн публикация кылышыбыз керек. Бөлүшүү кнопкасын басабыз, публикация онлайн и publish book басып коебуз. Бул жерге мисалы үчүн автомобиль деп жазабыз. Автор сиздин аккаунтуңуздун аты кандай болсо ошондой жазат. Кааласаңыз сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып коесуз жана публикация берип коесуз. Биздин китебибиз публикация болду. Эми окурмандарга жөнөтүш үчүн бул жерден copy public деген ссылканы көчүрүп аласыз жана ошол ссылка менен бөлүшсөңүз болот. Эми биз китеп түзүп бүттүк. Эми жаңы китеп түзүү үчүн кайра эле My New Book дегенди тандайбыз дагы. Бул жактан ушул макеттерин тандап көрөбүз. Эми биз кайра ушул Book Creator'га киргенибизде биздин китебибиз кандай көрүнөт? Ал үчүн кайрадан Google'га киребиз, Google Chrome'га. Башында эскертип өткөндөй эле бул Яндексте иштебейт. Google Chrome менен ачылат. bookcreator.com деп жазабыз. Биз бул жерде sign in'ди тандайбыз. Кайра киргенибизде биздин даяр өзүбүздүн катталган аккаунтубуз чыгат. Кайра жаңы китеп даярдоо үчүн New Book деген тандайбыз. Ал эми өзүбүздүн китепканага кириш үчүн бул жерден My Book дегенди тандап киребиз. Сабакка көңүл бурганыңыздарга рахмат. Пайдасы тиет деген ойдомун.